Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл, Окуу Дигитал. Бүгүнкү темабыз Google Chrome жана Google'дун мүмкүнчүлүктөрү. Google'да кантип документтер жасайбыз, Google'да кантип презентация жасайбыз, Google'да кантип таблица жасайбыз жана алардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып бермекчимин. Бул менин компьютеримдин экраны. Google Chrome'га кирип аламын. Мынакей Google Chrome ачылып жатат. Бул жакта орусча болгону менен эмнегедир азыр мага бардыгын немисче көргөзүп атат. Себеби мен немис тилинде Германияда деп катталган үчүн мага немисче көргөзүп атат. Бул бизге тоскоол болбойт. Кандай гана болбосун, Google Chrome'ду ачып алдыңыздар дагы ошол жакка латын тамгасы менен Google Docs деп жазып коюңуз. Калгандары дегене кошулуп калды, башкалардын баары тең. Ушул жерге кирип аласыз. Эң керектүү жери ушул жер. Биринчи эле жерден көргөзүп атат мынакей. Слайддарды, Google Drive'ти бул жакта мүмкүнчүлүгү ушул жасаган документтериңерди ушул жерге сактап коесуздар. Могуреки Google Hangouts деп турат. Азыр Google Meet деп атап атабыз. Бул дагы жазышып жана байланышка чыга турчу дагы бөлүгү. Бул жерге мынакей документтер жасасаңыздар болот. OneDrive, Microsoft'ун бул жерге да сактап коесуздар. Бул кийинчерээк алар жөнүндө болмокчу. Биз биринчи мынакей Google Docs дегенге кирип алабыз. Бекер. Эң биринчи мынакей бул жактан бизде киргенде эле сурап жатат. Сен бул Google Docs'ту өзүңдүн жеке адам катары колдонуп атасыңбы, же жеке эмес, бул фирмада иштесең, фирманын атынан кирип жатасыңбы, же мектептин атынан кирип жатасыңбы? Кээ бирлерде болот, фирмалар өздөрүнүн жумушчуларына бул компьютерди берет жана программаларды установка кылып берет. Ошон үчүн сурап атат да. Бул жерде жеке же юридикалык адам катары киресиңби деп жатат. Биз частное лицо деген жерге киребиз. Ачылды. Мынакей биринчи Docs деген бөлүгүнө кирип алдык. Эң биринчи Docs'ка кирдик. Ачсак, болгон мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп берип атат. Шашпай ар бирин карап чыгабыз. Бош баракча. Бул жерден бош баракчаны ачасыз. Мурда Word'то иштеп жүргөн болсоңуз, Word'то иштегендей эле кадимкидей тексттерди жазып, көчүрүп, коюп, алып, терип жасасаңыз болот. Бул жактан бир сөздү жазып алган болсоңуз, мынакей жазык деп коелук дагы. Бул жерден шрифтти чоңойтуп алабыз. Чоңойтуп атабыз, кичирейтип атабыз, минусту бассаңыздар. Болду. Андан кийин бул кагазыбызды 100% кылып көргөзүп атабыз, чоңойтуп, кичирейтип алсак болот бул жерден проценти менен. Кичирээк кылып 50%ке кичирдик. Анан 100% менен кичине көрүнүктүү болот. Ушундай кылып калтыра беребиз. Болду. Дагы андан ары жылабыз. Бул жерден бул шрифтибизди калыңдатып жазып койдук. Кичине кыйгачыраак кылып жазып алдык. Алдын чийип койгондорубуз бар. Бул жактан тамгалардын өңүн алмаштырып алабыз. Бул жерде маркер. Болду. Мүмкүнчүлүктөр эми бул жакта. Жазып алгандан кийин алдына ылдыйлатып алып туруп, бул жерде сүрөт кошкон мүмкүнчүлүк. Сүрөт кошуп алганды мынакей кай жерге сактап алсаңыз ошол жерден, же болбосо камерадан эле тартып аласыз. Эгерде телефондон кирсеңиз, компьютердин деле камералары болот, тартып алса болот. Мен буну менин компьютеримде сакталган сүрөттөрдөн алам. Мынакей биринчи болгонун эле алдым. Мынакей драйды сүрөт кылып жасаган элем. Муну башка сабактарда кантип жасап алдым. Муну дагы көргөзүп берсем болот. Буларды кандай кылып мындай сүрөттөрдү жасайбыз. Муну да көргөзүп берсем кызыктуу болот болуш керек. Сүрөттү коюп алдыңыз.
ага карата тексттер жазыңыз. Бул жөнөкөй эле баракчага койгон мүмкүнчүлүгүңүз. Анан кайра текстке жөнөйбүз. Текст менен иштөө азырынча бул текстти жазгандан кийин ортого жылдырып коебуз. Же болбосо бул четине жылдырып алабыз. Андан кийин богуреки стрелка өйдө ылдый көргөзгөнү бир канча эгерде саптарды жазып алган болсоңуз ортосундагы аралыкты бул жерден көргөзөсүңөр. Бир канча сөздөрдү саламатсызбы? Кандай? Жакшы. Мынакей эгерде биз мондай 3 сап болсо, мынакей бул жерден аралыгын чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Мынакей аралыкты кылдык. Негизи стандартта 1,5 деген стандартта болот. Эгерде толук А4 бетин толук жаза турган болсоңуз, же лекция жазасызбы, доклад жазасызбы, реферат жазасызбы, ошол жерде стандарт 1,5 болушу керек. Макул, муну жазып алдык дейлик, бүт баарын тегиздеп алдык. Анан мен бул жерге башына номер койгум келип жатат. Мындай номерленип калсын. Биринчи суроо, экинчи суроо дегенде бул автоматтык түрдө мындай өзүнчө биринчи белгилеп аласыңар. Выделить кылгандай кылып. Же болбосо мындай эле чекитчелерди коюп коебуз. Болду. Калган мүмкүнчүлүктөрдү көп айтпай эле коеюн бул жерден. Бул жерде айтып атса укмуштай көп функциялары бар. Болду. Актай баракчага иштегенди көрүп алдык. Артка кайрылабыз. Эми акырындан бул докстун эле функцияларын карап чыгабыз. Эмнеси бар экен? Шаблондор бар экен даяр. Бул шаблондо резюме. Резюмеге мынакей даяр шаблон турат. Бул жакта мага азыр немисче болгону немисче көргөзүп атат. Кыргызстанда ачсаңыздар, эгерде болгон настройкаларыңар орусча боло турган болсо, балким орусча көргөзөт. Мен биле албай жатам, ача албай атам. Бул жака атыңызды жазасыз. Андан кийин катары менен акырын бул жака тажрыйбаңыз жөнүндө жазасыз. Анан кай жерде эмне кылып окугансыз, билим жолуңузду жазасыз. Кандай проектлерде иштегенсиз, жана өзүңүздүн жөндөмүңүз, жана эмнеге даяр экендигиңизди көргөзөсүз. А бул жерге болсо кандай алган сыйлыктарыңыз бар, ошол жөнүндө. А эң алдында болсо бул жака кошумча тилдерди билесизби, же кошумча дагы бир программалар менен иштейсизби? Азыркы кезде мугалим катары уштай бир жакшы программаларды үйрөнүп алдыңыз. Баарын тең толтуруп жазып алсаңыз, анда бир аралыктан сабакты берүү үчүн же бул медиа, мультимедийный программаларды сабакка кошуп өткөн боюнча алдыңкылардын бири болуш үчүн бул жака болгон программанын баарын тең жазып койсоңуз болот экен. Бул резюме жазуу боюнча болду. Өзүңүз жөнүндө резюменин түрлөрүн көргөзүп жатат. Анан бул жака кат жазуу. Официалдуу жана официалдуу эмес. Мынакей каттын башына өзүңүздүн атыңызды жаздыңыз, адресиңизди, өзүңүз жөнүндө маалымат бердиңиз. Андан кийин кимге жөнөтүп атканыңызды жаздыңыз, текстти жаздыңыз. Акырында учурашууну унутпаңыз, тексттин мазмуну. Акырында коштошконду да унутпаңыз, атыңызды жазып кол коюп коесуз. Бул жерде дагы шаблондор берилди. Мынакей проект түзүп жатсаңыз, же реферат, мынакей даяр шаблондор. Даяр шаблондор. Бул жакта алып туруп эле могу сүрөттү өзүңүздүн каалаган жериңизге алмаштырып аласыз. Же болбосо кошумча бул жердин үстүнө алып келип сүрөт кошуп аласыз. Болду, иштей бересиз. Мынакей бул жерде сүрөттү алмаштыр деп койсоңуз, мынакей азыркыдай эле кылып мендеги бар болгон бир сүрөттү алып туруп коюп алам. Билбейм кандай сүрөт чыгып калат. Мынакей. Болду. Бул сүрөттү алмаштырып койдум. Андан кийин алдына проекттин аты жөнүм, андан кийин
кандай кылып иштейбиз проекттин ичинде эгерде бир жерлерге бир сунуштарды киргизип мен ушундайды иштейт элем мындай кылат элем дегендер болсо бул жерде шаблон дагы даяр экен жазып даярдай каласыз. Андан кийин брошюраларды даярдайсыз. Эгерде мектепте сабакта керек боло турган болсо, бул деле кызыктуу болушу мүмкүн. Бул жерде брошюранын темасы деген жерге сабактын темасын коюңуз. Андан кийин бул жерге алар жөнүндө мазмун бериңиз, сүрөттөп жазыңыз, сүрөттөрдү кошуп коюңуз. Мынакей орду бар экен, ушул шаблон боюнча деле иштей берсеңиздер болот. Бул даяр шаблондор бул иштериңизди, сиздин ишиңизди тездетип бермекчи. Мынакей бул жерден кеттик. Бул жерде ар кандай шаблондор, диаграммаларды кошуп алсаңыз болот. Бул жакта дагы бар экен. Мынакей бул диаграмманы мурда сабактарда кошуп көргөзүп айтып берген болчумун башка группаларга. Ошол жердеги диаграммадан кененирээк башка күндөрү дагы кошумча кылып даярдап көрсөтүп бергенге аракет кыламын. Бул Google Docs'тун мүмкүнчүлүктөрү. Сабак кызыктуу болду деп ойлоймун. Эгерде мынакей бул жерде кайра артка келебиз. Бул актай баракча менен иштеген жерде жанагы тексттерди жаздык, бүт баарын коюп алдык. Андан кийин бул жерди биз кантип сактайбыз? Бул жерде мурдакыдай эле иштеп жүргөндөй эле мынакей иштегенде бул жакта артка жыл, кайра келип иште, бир нерсени көчүрүп ал, мунун өңү кандай болуш керек, эмнелерди кошобуз, сүрөт кошобузбу, таблица кошобузбу, таблицаны кол менен мынакей 2 саптуубу 1, 2, 3 мынакей бул жака балдардын аты болсо, бул жака туулган күнү болсо, ата энеси жөнүндө маалыматтарды койсо, анан кайра балдардын саны 1, 2, 3, 4, 5 узарып кете берет каалашыңызча деп туруп ооба ушул таблицаны бул жака коюп алып, анан иштей бересиз. Бул жакта баары тең бар, форматтары бар. Болду. Карап ичин ар бирин коркпой баскылап көрө бересиздер. Эч нерсе болбойт. Бул техника. Кайра анан акырында буну сактабай туруп өчүрүп салсаңар эч нерсе эмес. Баары өчүп калат, кайра жаңыдан баштап аласыз. Бүттү. Муну эгерде документиңизди даярдап алдыңыз, эми сактап коем деп атасыз. Бул жерде файл деген эң биринчи жери бар. Файлды бассаңыз, мынакей жаңыны ач деп атат, же болбосо бирөөлөр менен бөлүш деп атат. Бул жерден түздөн түз электрондук адреске жөнөтөсүң деп турат. Мынакей электрондук адрестер, бул жакта адрестерди башка көп нерселерди меникинен дагы кошумча көргөзөт. Бул жака жөнөтчү адрести жазасыз, документтин атын жазасыз, тема коесуз, эмне жөнүндө жазып атасыз. Бул жерге кичине кошумча бул эмне экенин жазып койсоңуз болот. Саламатсызбы? Мен сизге ушундай барактарды жөнөтүп жатамын. Кабыл алып коюңузду суранамын. Урматым менен мен Назгүл, фамилияңызды айтканды унутпаңыз. Анан бул баракчаларды PDF түрүндө жөнөтөсүзбү же башка форматты белгилеп аласызбы, же Word эле болуп калсынбы, же жөнөкөй эле текст болуп жөнөтүлсүнбү жасап алган файлыңыз. Акырында кайра файлга киребиз. Мынакей карап чыгабыз. Муну кайра жүктөп алып компьютериңизге да сактап койсоңуз болот өзүңүз көнгөндөй жол менен. Анан дагы кайсы түрүндө сактап аласыз. Буларды да тандап аласыз бул жактан. Анан тилди, кайсы тилде документтерди сактагыңыз келет. Мынакей тилдерди көрсөтүп жатат. Бул жерде русский дагы бар экен. Негизи Google'да көптөн бери кыргыз тилин да кошуп алган, кошуп берген. Кыргыз тили бул жакта кыргыз тилин көргөзбөптүр. Ошо бизге түшүнүктүү болуш үчүн азыр мен русский язык деп белгилеп көрөйүн. Мынакей болду. Орус тилинде документиңизди сактап койду. Себеби орус тилинде
терип алган тексттериңиз мага немисче болуп турган жерге келсе, анын баарын алдын кызыл кылып чийип көрсөтө берет, ката депчи. Ошол үчүн тили дагы эки жакка туура келсе, аны ката кылып көргөзбөйт. Кантип сактайбыз эми? Могул жактан айттым. Мынакей кантип сактап алабыз? Word кылып сактап алайын деп атам. Мынакей эң алдына басып койсом эле бул жака түшүп калды. Жанындагы кнопкага басам, открыть деп турат. Word кылып эле ачып берди. Каалашымча Word'да кыламбы, PDF'де керек болобу, каалаган форматымды көргөздү. Мен Word'ду тандап алдым. Мынакей Word'до ачып берди. Ушул жактан кайра дагы ары карай иштей берсем болот. Же болбосо мынакей сохранить. Мага ат бербегени үчүн разрешить деп коем. Мынакей өзгөртүүлөрдү киргизип, мага муну сактап койду. Мунун аты жок кылып эле сактап койдум. Google жөнүндө биринчи бөлүгүбүз ушу менен аяктады. Кийинки бөлүмдөн жолукканга чейин